Шаарга өтө жакын жерде жайгашкан сонун айылдардын биринде 10 сотук жер сатууга чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Кызыл китептери бар, бардыгы даяр. Алуучу кардарды эле издеп атат. Акча керек экен, эсине ошол себептен эле срочно сатка коюп аткан кези видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Жаңалай бул жер, Жаңалай айылы. Шаар жактан келгенде 30 адыр тарапка карап жолго чыгасыздар. Карман деген айыл бар, андан өтөсүздөр. Учкун деген айыл бар, андан өтөсүздөр. Анан Учкундан өтсөңүздөр эле светофордон оңго бурулсаңыздар, Жаңалай айылы болуп калат. Асфальт жол менен түз жүрүп келе бересиздер. Ушул жерден эле солго бурулуп, мектеп, садик бар, андан өтүп туруп, оң жактагы 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жерибиз жайгашкан. Мектеп менен садиктин ал жакта. Ооба. Мектеп менен садик бар онол жерде. Ошодон өтүп туруп, оң жактагы 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер турат. Бара бериңиздер, оңой эле туугандар, кыйын жери жок. Так, достор, мен турган жер. Достор, мына мен айткан мектеп, садик ушул жерде, жолдору асфальт болгон, мына байкадыңыздар. Мектеп менен садик, бул жакта болсо футбол ойноочу аянтчасы. Ушул жерден эле жогору тарапка түз асфальт жол менен чыксаңыздар, оң тарапта сатылуучу жерибиз жайгашкан. Мындайча айтканда, бул негизги көчө асфальт. Сатылуучу жер мына кийинки экинчи линияда болуп калат. Түз жүрүп келсеңиздер, мына кошунаңыздардын үйү, ошонун жанындагы мына бул пустой участок сатка чыгып аткан кези. Бул экинчи линиядагы көчө болгон үчүн азырынча шагыл көчө. Жаңалайдын негизги көчөлөрү асфальт. Агын суу бар, агып атат. Свет бар, прожекторлор коюлган. Таза суу келген. Суу кеңири бул жердечи. 5 кошкон эл аралаш. 10 сотук жер. Бул кошунаңыздар, үй сатылбайт. Мына бул пустой жер сатка чыгып аткан кези. Нар жак 2 этаж турат, ал кошунаңыздар туугандар. Жерге вообще тиешеси жок. Эми 10 сотук жердин узун турасын түшүндүрөйүн. Көчө тарабы 21 метр. Ичкериге 47,5 квадрат метр. 21 турасы. Ичкериге 47,5. Ушундай квадратный сонун жер экен. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа, бүт бардык тарапка жибериңиздер. Көчө тарабы 21 метр. Метр квадрат деп койдум ба? 21 метр. Ичкериге 47,5 метр. Ушундай сонун 10 сотук жер экен. Жүрүңүздөр эми бир аралап көргөзүп коеюн. Кызыл китеп бар. Турак жай, кадимкидей үй салып жашайсыздар туугандар. Просто мына көчөттөр илгери эгилип калган окшойт, чоңоюп калыптыр. Кыйып саласыздар. Отун дагы болот сиздерге плюс. Ошол достор, мына сатыла турган жер участоктун аяк тарабына дагы келип калдым. Бул жак ошо көчө. Көчө тараптан бул жака басып келдим. Көчөттөр эгилген, в общем көп экен. Мына кошуналар менен граница такталган, темир тосмо. Бул жак ошо көчөттөр. Нар жагы деле уже мындай тосулуп калыптыр. Кыскасы, турак жай, кызыл китеп. Эми азыр жер алган адам утулбайт. Жер алып утулуп калдым деген адамды көрөр элекмин. Эси деле, если сиз алам деп баа башын берсеңиз, архитекторду чакырат. Закон түрүндө келип казыктарын кактыртып, жакшылап өткөрүп берет кара суудагы госрегистрден. Азыр закон мурункудай эмес. Азыр бирөөнү алдаштан коркосун азырчы. Так. Ушундай сонун 10 сотук жер экен. Тегиз, уклон жок. Достор, колдон келишинче сатыла турган жер участокту көргөзүп бердим. Узун тураларын түшүндүрдүм. 21ге 45, жок, 21ге 47,5 квадратный сонун жер участоктардын бири. Кызыл китеп бар. Закон түрүндө өткөрүп берет. Тынч туугандар, мына жагы поле экен. Байкаңыздарчы. Шаарга деле жакын. Жаңалай деп коет бул жерде. Мектеп, садик, маршруттук каттам, магазин бардыгы бул айылдын өзүндө эле бар. Өнүккөн айылдардын бири. Эми баасына келе турган болсок, 3,3 миллион сомго бааланды. Кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Эсинин номерин экранга чоң кылып жазып коем. Посредниги жок, өзү менен сүйлөшөсүздөр. Эч кандай ортопчу жок. Хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Как она есть.
Түшүндүңүздөр а туугандар, көчө тарабы 21, ичкериге 47,5.